Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде учур маселеси, аны мен Фируза Ашымбаева алып барам. Бүгүн биз сот аткаруучулардын милдеттери, деги эле алардын иши элди канааттандырабы? Дал ушул темада бүгүн түз эфирде сөз кылабыз. Андыктан сот аткаруучуларга сиздердин суроолоруңуздар болсо, бизге түз байланышка чыгып суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Биз сот аткаруучулардан сиздерге жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Бүгүн бизде конокто Замир Эрназаров, Ош шаардык сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн сот аткаруучусу. Ошондой эле Жылдыз Ашырбай кызы, Ош облустук сот департамент башкармалыгынын жетектөөчү адиси. Саламатсыздарбы коноктор? Биздин студияга куш келипсиздер да бир жолу. Негизи эле бул элдин суранычы, сот аткаруучуларга өзүңүздөр билесиздер, негизи эле сот системасына акыркы убакта чындап эле элдин нааразычылыгы көч, аны баарыбыз билебиз. Мындан улам сиздерди конокко чакырууга туура келди. Алгачкы эле суроо жылсайым сизге да, сот аткаруучулардын негизги кызматтык милдеттери, алар кайсы мыйзамдын негизинде иш алып барат? Негизинен Ош областык сот департамент башкармалыгы өзүнүн аймактык бөлүмдөрүнөн турат. Ал аймактык бөлүмдөргө Ош шаардык сот аткаруучу кызмат бөлүмү кирет, райондук сот аткаруучу кызмат бөлүмдөрү кирет. Ошону менен бирге эле ушул бөлүмдөрдүн жалпы иш аракетин уюштуруу жана көзөмөл кылуу Ош областык сот департамент башкармалыгынын милдетине жүктөлгөн. Ошону менен бирге эле эл жарандардын жана юридикалык жактардын сот аткаруучулардын иш аракетине карата жазылган даттанууларды карайт. Жарандарды кабыл алат, ошол ордунда чечүү маселесин карап, соттук аткаруучулардын мыйзамсыз аракеттерин жана чечимдерин жокко чыгарат. Жалпысынан Ош областы боюнча сот аткаруучу 30 штаттык бирдик каралган. Алардын баардыгы бүгүнкү күндө иштеп, ордорунда жумуш алып барышат. Сот аткаруучу бул мамлекеттик кызмат тейлеген жана аткаруу документин мажбур иретинде аткарууга ага жүктөлгөн милдеттерди жүзөгө ашыруучу кызмат адам болуп эсептелинет. Ал өз милдеттерин аткарууда Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана аткаруу өндүрүш жөнүндө жана сот аткаруучу статусу тууралуу мыйзамдын талаптарын жетекчилик алат өз милдетин аткарууда. Ошону менен бирге эле ушул аткаруу өндүрүш жана соттук аткаруучулар статусу тууралуу мыйзамдын 12 беренесинде сот аткаруучунун милдети так жана даана көрсөтүлгөн. Алардын эң негизгиси болуп аткаруу документин реалдуу, толук жана өз убагында аткарушу үчүн мыйзамда каралган чараларды көрүү жана ошондой эле аткаруу өндүрүшүнүн тараптарын укуктарын, милдеттерин аткарууга мүмкүнчүлүк берүү болуп саналат да. Соттук аткаруучу кызмат бөлүмдөрүнө негизинен соттук актылар аткарууга келип түшөт. Анын түрлөрү мисалы алсак, алимент өндүрүү, акча каражаттарды өндүрүү, айып пулдарды өндүрүү жөнүндө аткаруу барактар келет. Мүлктү конфискациялоо тууралуу аткаруу барактар келип түшөт. Ошол мыйзамдардын жетекчилик алуу менен ушул аткаруу барактарды аткарууга жүзөгө ашырышат. Рахмат. Сизге, Замир мырза, сизге да негизи 2017 жылы канча ошол сот канча иш аткарылды? Биздин Ош шаардык САКБ бөлүмү боюнча жылдык отчет боюнча айта турган болсок, жалпы эле бул келип түшкөндөр бизде эми ар түрлүү аткаруу документтер боюнча бөлүнгөн. Мисалы айта турган болсок, айып төлөмдөр боюнча айта турган болсок, штрафтар. Мурунку жылдан 2016 жылдан 13 кылдык болуп бизге өткөн болсо отчет маалында. Жаңы 2017 жылдын жылды башынан баштап жыл аягына чейин 107 аткаруу документ келип түшкөн. Анын ичинен 62 аткаруу документ толугу менен аткарылган. 13 аткаруу документ башка ошол бухгалтерияларына жөнөтүлгөн. 8 аткаруу документи кыскартылган. Бул соттун ошол жогорку турган соттордун чечимдери менен кыскартылган делаларды айтабыз. Андан башка САКБ бөлүмдөрүнө, то есть тактап айтканда ошол карыздакорлордун жашаган башка аймакта жашаган болсо, ошол аймакка аткаруу документ аймак боюнча 14 аткаруу документ жөнөтүлгөн.
И кийинки жылга 6 документ, аткаруу документ сотторго кайтарылган, талапка жооп бербегендигине байланыштуу мыйзам чегинде. И кийинки жылга, быйылкы 18 жылга 17 аткаруу документ келип түшкөн. Жалпылап айта турган болсок, ошол мамлекеттин пайдасына өндүрүлгөн конфискация, административдик жоопкерчиликтен чыккан айып төлөмдөр, мамлекеттик алымдар жана мамлекеттик органдар тарабынан кабыл алынган токтомдор административдик. Жалпы айта турган болсок, 1959 аткаруу документ келип түшкөн 2017 жылга. Анын 2228 аткаруу документ калдык болуп, мурунку жылдан өткөн аткаруу документтер. Аткарылганы толук түрдө, толук өлчөмдө аткарылганы 1076 аткаруу документ аткарылган. Ошондо канча пайыз болуп атат? Келип түшкөн арыздар, тануулардан. 50ден ашыгыраак го дейм. Аткарылгандар. Эми ушул мисалы сот иш бүткөндөн кийин канча убакыттан кийин аткарууга киришесиздер өзү сот аткаруучулар? Соттун чечими чыгып, сот актылар чыгып күчүнө кирген күндөн тартып, өндүрүп алуучулар ошол бүлүктү жайгашкан жери боюнча же болбосо карыздакорлордун жашаган жери боюнча өндүрүп алуучу тарабынан күчүнө кирген соттук чечимдерди арыз менен алып келип бизге арыз менен тапшырышат, өзүнүн арызы менен, же болбосо анын өкүлдөрүнүн ошол өкүлдөрүнүн арызынын негизинде тапшырса болот. Бизге келип түшкөндөн кийин бизге келип түшкөн аткаруу документтер биздин ага сот аткаруучу тарабынан бөлүнүп берилет. Ал ошол Ош шаардык САК бөлүмүндө 9 сот аткаруучу болсо, ошол аймак боюнча ар биринин өзүнүн территориясы бар, ошол боюнча бөлүнүп берилет. Берилгенден кийин аткаруу документ ошол аткарууну өндүрүш ачылып берилет. Ачылып берилгенден кийин биз ошол күндөн тартып 2 ай эми ал жерде көргөзүлгөн да мөөнөттөрчү күрөөгө коюлган мүлктөрдү ишке ашыруу боюнча, мисалы, же болбосо мүлктү Кайтарып алуу, реализация кылуу боюнча аткаруу документтер 4 айга чейин аткарылыш керек. 4 айдын ичинде. Жөнөкөй башка аткаруу документтер боюнча 2 айдык мөөнөттүн ичинде аткарылып толугу менен бүтүш керек. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип кетели, бүгүн бизде конокто сот аткаруучулар, андыктан сиздерде дагы сурооңуздар болсо, бизге түз эфирге чыгып сурооңуздарды берсеңиздер болот. Негизи жыл сайын айтсаңыз, ошол жалпы 30га чукул штат бар экен сот аткаруучулар. Сиздерге канча убакытта бирден ушундай отчет кылып турат? Негизи биз ушундай аткардык, же болбосо мынча ишти аткардык, мындай иштерди аткардык деп канча убакытта бирден сиздерге отчет берип турат? Сот аткаруучулар өз негизинен ар 3 айлыкта эме кылышат, отчет берип турушат, өзүнүн келип түшкөн аткаруу барактары боюнча, аткарылышы тууралуу, канчасы кайтарылды, канчасы кыскартылды, канчасы баш тартылды кабыл алуудан. Ошону менен бирге эле канча арыз түштү жарандардан сот аткаруучулардын иш аракетине. Ошолор боюнча ар 3 айлык квартально отчет тапшырышат, ошол Бас сот департамент башкармалыгына. Ошол ал боюнча биз жалпы область боюнча бир маалымат түзүп, жогорку сотко караштуу сот департаментине тапшырабыз. Ар 3 айлык эмеде, кварталдык. Рахмат. Негизи эле баягы канчалык деңгээлде чындап эле сот аткаруучулар элдин ишин кирип аткарып атасыздар? Негизи эл тарабынан чындап эле баягы көйгөйлөр көп. Аны моюнга алыш керек, көйгөйлөр көп. Аткарылышы мыйзамда каралган чараларды баарын толук кандуу аткарууга аракет кылышат сот аткаруучулар. Эки тарап болгондон кийин эки тараптын бар бир жагы мындай арызданууга бир тарапка чечсе, бир тарап баягындай эме кылыш, арыздануу ошонун негизинен эле көбөйөт негизичи. Ошол толук кандуу аткарууга болгон аракетин жумшашат сот аткаруучулар негизинен.
Рахмат, Замир мырза, айтсаңыз, алимент маселеси кандай болуп атат? Негизи алимент 2017-жылы канча баягы өндүрдүңүздөр, канча атаданбы, энеденби өндүрдүңүздөр? Жок, эми бул алименттер боюнча айта турган болсок, Же аткарылды ишине? 18 жашка чейин төлөнө турган аткаруу документи. Эми бул бала ошол төлөнүп аткан бала 18 жашка толгонго чейин алимент алат. Эми ал толугу менен аткарылып бүттү деп биз ошол баланын толук 18 жашка толгондон кийин эсептелинет да. Жалпысынан статистика боюнча айта турган болсок, 2016 жылдык отчету боюнча 2034 аткаруу документ, алимент өндүрүү боюнча аткаруу документ 2016 жылдан 17 жылга калдык болуп өткөн. Анын ичинен 2016 жылы биздин Ош шаардык САКБ бөлүмүнө 896 аткаруу документ келип түшкөн. 2017 жылдан болсо 18ге бизге 2142 аткаруу документ өтүп атат да. Жаңы 2018 жылга калдык болуп. Тактабайт бул статистика боюнча 108 аткаруу барак былтыркы жылдан, то есть Тактабайт 2016 жылдан 17 жылга көбүрөөк түшүп атат. Көбүрөөк аткарылды, көбүрөөк түшүп атат. Көбүрөөк түшүп атат, Азыр биз теле көрүүчүнүн суроосун кабыл алып, андан кийин жооп берсек, урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен бул жака суроо берейин дедим, алимент боюнча. Бере бериңиз. Өзбекстандан неме кылайын дедим. Алимент өндүрүп алсам кандай жол менен өндүрүп алсам болот экен? Сурооңуз түшүнүксүз болуп калды. Кайра кайталап койсоңуз. Алимент маселеси боюнча экен, негизи теле көрүүчүнүн суроосу түшүнүксүз болуп калды. Ушул алимент боюнча кошумчалап кетсем, мына жалпы Ош область бул сот аткаруучубуз эми Замир айтып атат, шаар боюнча биз Ош областтык жалпы область боюнча калдык болуп 2016-га 8158 аткаруу барак өткөн. Ал эми 2017-ге 4389 аткаруу барак өткөн. Бүгүнкү күндө мына 2018 1 январына карата 7876 аткаруу барак аткарууда турат. Бул алимент эң көйгөйлүү маселе болуп саналат бизде дагы. Арыздын негизги бөлүгү ушу алиментти өндүрүү боюнча түшүп келет. Мисалы алсак 176 арыз түштү Ош область боюнча сот аткаруучулардын иш аракетине. Анын ичинен 86 алимент боюнча. 86 арыз алимент боюнча келип түшөт. Ошол эң көйгөйлүү маселе болот да бул алимент. Рахмат. Азыр биз теле көрүүчүнү кабыл алып бирге жооп берсек, урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Мен алимент боюнча мен да суроо берейин деген элем. Менин сиңдим алиментти күйөөсү кайра үйлөнүп алганына байланыштуу алиментке берген элек. Мен 2014-жылы апрель айында алиментке бергенмин да, ушул убакка чейин таптакыр каралбай атат да, мына барып мында келип атабыз деп эле бир ошол адвокат бала шылтоо айтып коюп атат. Ошону кандай кылып чечсем болот экен? Ошону сурайын дедим эле. Сиңдим Ош шаарынын жараны, күйөө бала Каракулжа районунун жараны да. Ошону кандай кылып чечсек болот экен, айтып коесуздарбы? Рахмат. Теле көрүүчүнүн суроосу түшүнүктүү болду? Түшүнүктүү. Каракулжаныкы экен да. Эми бул боюнча ошол Каракулжа САКБ бөлүмүнүн ага сот аткаруучусу бар. Же ошол жакта караган сот аткаруучулар бар. Ошол именно карыздакордун алимент төлөөчүнүн жашаган жерин караган, айылды караган сот аткаруучуга кайрылса, арыз менен кайрылып туруп, ал жерден эгер төлөбөгөн болсо көп, 1 жыл же 6 айлык мөөнөттө төлөбөгөн болсо, же болбосо көп убакыт төлөй элек болгон болсо, арыз менен кайрылып, аны Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде каралган чаралар бар, 162-берени бар ал жерде.
ошол беренеде ата эне ошол алимент төлөөдөн кыянаттык менен баш тарткан болсо иш козгогону тийиштүү органдарга жөнөтсө болот. Арызы менен кайрылыш керек ал боюнча ошол сот аткаруучуга ага сот аткаруучуга барып арызы менен кайрылган болсо чараларды көрөт. Андан сырткары 400 административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекстин азыр 422 статьясынын 5-пунктуна кирген. Кошумча эгер сот аткаруучунун талабын же болбосо алимент төлөбөй келген болсо сот аткаруучу тарабынан протокол түзүлүп административдик жоопкерчиликке сотко сунушталат. Сотко сунушталып ал жерден 5 суткага чейин 3 суткадан 5 суткага чейин камалат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип кетели, биз түз эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто сот аткаруучулар, андыктан суроолоруңуздар болсо бизге түз байланышка чыгып калтырсаңыздар болот. Албетте биз жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Негизи бизде баягы эфирден сырткары биздин телекөрүүчүлөр алимент туурасында суроолор берип кетпедиби? Биринчиси жанагы мен жолдошум Өзбекстанда, өзүм Кыргызстанда, ал алимент маселеси кандай болот дейт. Экинчиси келиним Россияда, бирок балам бул жакта, ал алиментти кандай төлөйт дейт. Негизи эле токтолуп кетсеңиздер кыска. Мен айтайын да. Өзбекстанда болсо алимент төлөөчү карыздакор Өзбекстандын жараны болгон болсо, эгер анын өзү бул жактан болсо, оштук болгон болсо, анда Өзбекстандын жарандуулугун аныктоочу, тактап айтканда паспорту болгон болсо, учету менен ошол соттун чечими бул жактан чыккан болсо, керектүү справкаларды даярдап, сот тарабынан ошол справкаларды алыш керек. Ошол соттун чечими арызданган эмес, жогорку турган сотко даттанылган эмес деген бир канча справкалар бар, 3-4. Ошол справкаларды толуктап, өз эсептик счет ачып, биздин жогорку сотко караштуу сот департаментинде ушундай международный отдел бар, ошол жерге кайрылса, өзүнүн атынан арызы менен кайрылат. Анан согласно Минский конвенцияга ошол Өзбекстандын бизге кошкон сот аткаруучуларына жөнөтүлөт да, ошол жактан өндүрүлүп берилет. Ошол эле Өзбекстанда эмес, башка Россия мамлекеттерине да ошондой жөнөтүлүп атат бүгүнкү күндөчү. Рахмат. Жылзайым, экинчи суроого жооп берип кетсеңиз, мен келиним Россияда дейт, бирок балам тайнесинин колунда дейт. Буга алимент төлөп жатабыз, бул мыйзамдуубу дейт, негизи айтып кетсеңиз. Алимент мыйзамдуу. Себеби айтсак, бул келиниңиз Россияда болгондо бул жерде эч кандай тиешеси жок. Себеби бул алимент бул негизи ошол баланын каражатына сарпталуучу нерсе. Ошол келиниңиз Россияда болсо дагы төлөөгө милдеттүү да. Тайнесинде болобу, тайтасында болобу. Ал каражат негизинен балага жумшала болгонуна байланыштуу милдеттүү түрдө төлөөгө Төлөйт милдеттүү түрдө. Ал эми кийинки өзүңүздөр уктуңуздар, мен биринчи аял менен ажырашып кеттим эле, андан бир балам бар, ага алимент төлөйм, экинчи аял менен ажыраштым эле, дагы канча алимент төлөйм дейт. Айырмасы кандай болот? Бул боюнча айта турган болсок, биринчи аялынан эгер алимент төлөгөн болсо, ал сотко бергенде 25%дан чыгат да. Бул эми ошол аймак боюнча эсептелинип, ошол карыздакордун кирешесине жараша алименттин өлчөмү чыгат, канча сомдон төлөөлүчү. Жашаган аймагы боюнча. Ошо экинчи, маселен, мамлекеттик кызматта иштеген кызматкер канча төлөйт, анан иштебеген жаран канча төлөйт өзү? Экөөнүн айырмасын айтып кетиңизчи. Иштебеген жаран эгер кирешеси жок болсо, конкреттүү түрдө бир жерде иштебеген болсо, анда ал бизнес мыйзамдын 93 беренесине ылайык сот аткаруучунун статусу тууралуу же болбосо аткаруу өндүрүшү жөнүндө мыйзамдын 93 беренесине ылайык ошол карыздакордун жашап аткан жери боюнча орто эмгек акынын негизинде эсептелинип чыгарылып берилет да. Маселен, бир балага канча төлөйт? Мамлекеттик кызматта иштеген жаран болсо. Эми айлыгынын эсептелет. Айлыгынын эсептелет. Рахмат. Негизи алимент маселеси учурдун көйгөйү болгондуктан биздин телекөрүүчүлөр да көпчүлүгү алиментке токтолуп атат. Бизге дагы СМС аркылуу суроо келген. Мен күйөөм 1 жылдан бери 2 балама алимент төлөбөй жүрөт дейт. Ал Бишкекте экен, бирок сот аткаруучулар аны күйөөмдү Бишкекте экенин билет дейт. Бирок эч кандай чара колдонбой эле жүрөт дейт. Негизи эле ушундай абалга туш келгендер кандай болот?
арыз жазыш керекпи жыл сайын? Сот Негизинен аткаруучулардын милдети кандай болот эгер 1 жылдан бери алимент төкпөй жүрсө ал адам? ал адамдын тиешелүү чараларды көрөт сот аткаруучу. Арыз менен кайрылса, жогоруда айтып кеткендей эле ушул кыянаттуу түрдө баш тартса кылмыш жоопкерчилигине тартылат, административдүү жоопкерчиликке тартылат. Ал эми ал күйөөсүнүн жашаган жери так маалымат жок болгон учурда издөө жарыялайт. Ал убакта алименттин эсеби кете берет, бирок убактылуу токтойт издөө чаралары аяктаганга чейинчи. Анан изделип табылып келгенде ошол жалпы түзүлгөн эсеп карызкорго тапшырылып, ага мөөнөт берилет. Тиешелүү ошол мыйзамдын негизинде мөөнөт берилет. Ошол мөөнөттүн ичинде аткарылууга тийиш. Бирок сот аткаруучулар билет деп атпайбы, анын Бишкекте экенин эч кандай чара колдонбой атат деп атпайбы? Эмне үчүн сот аткаруучулар колдонбошу мүмкүн? Эми ал жерде мындай да, аткаруу өндүрүшү биринчиден каерде турат? Ошто турган болсо, бирок Бишкекте карыздакор бүгүнкү күндө Бишкекте качып жүргөн болсо, Бишкекте жашап аткан болсо, ал боюнча эми так жашаган жерин билбеген болсок, биз же болбосо бир жерге катталбаган болсо, пропискага турбаган болсо, биз ал жакка жөнөтө албайбыз да. Так адресин, адресин билбесекчи. Аны эгер билген болсок, эми Бишкекте 4 район бар, ошол 4 райондук САКБга жөнөтпөкпүз да, 4-өнүн бирөөсүнөчү. Анан ал аткаруу өндүрүшү каерде турган болсо, ошол аткаруу өндүрүшү турган САКБ бөлүмдөрүнө, сот аткаруучуларына кайрылыш керек да. Же болбосо, эгер так маалымат жок болгон болсо жашаган жери боюнча, анда розыск жарыяланат, издөө жарыяланат. Рахмат. Негизи эле сот аткаруучулар сиздер кимдерге баш ийесиздер? Баш ийесиздерби бирөө жарымга? Сот аткаруучулар баягы жогоруда айтып кетпедикпи? Ошол баш сот департамент башкармалыгынын бөлүмдөрү болуп эсептелинет. Ошонун негизинде бизге баш ийет. Негизи айтайын дегенде баягы соттук чечим чыгаргандан кийин көпкө деле узап баратпайбы? Мисалы, 1 иш 4 ай, 5 ай деле аткарылбай калып атат да. Сиздерге дагы баягы телефон чалуулар, бул жакка чечим чыгар, бул жактын ишин аткар деген баягы балким акча сунуштоо маселелер да каралабы? Ал айтып кетпедикпи? Эгерде сот аткаруучу аткаруу өндүрүшүн, аткаруу мөөнөтүн же ошол аткаруу учурунда келтирген иш-аракеттер мыйзамсыз жүргөн болсо, анда бизге кайрылууга укуктуу. Анын негизинде, арыздын негизинде биз ошол тиешелүү аткаруу өндүрүштү суратып алып, толук кандуу чара көрүлсө, чара көрүп, сот аткаруучунун үстүнөн. Бирок андай факт боло элек, азырынча? Жок, андай фактылар болот. Биз баягы айтып өтпөдүкпү? Арыздар келип түшөт, биз ошол ордунда чечүүгө же жазуу жүзүндө маалымат берүүгө аткаруу өндүрүш боюнча. Ошол арыздын негизинде мыйзам бузуучулуктар аныкталса, анда биз сот аткаруучунун үстүнөн тиешелүү чараларды көрүп, ал чаранын буйругун, көчүрмөсүн ошол арыз ээсине көчүрмөлөрүн жиберебиз. Андай арыздар көп түшөт бизге. Мисалы, бир жылда 2017-жылы канча жолу арыз түштү, анан канчасы аткарылды мисалы? 2017-жылдын жалпысы 137 арыз даттанууга келип сот аткаруучулардын үстүнөн 2017-жылычы. Алардын ичинен ушу баягы айтып кетпедикпи? Эң негизгиси 68 арыз бул алимент өндүрүү боюнча келип түшкөн. Жок, мен айтайын дегеним сот аткаруучуларга мисалы милдетин аткарбай жатат, булар ишин ошол арыздарды карайбыз да, биз негизинен иш жүргүзүүбүз ошону эмеде турушат. Ошол милдетти аткарабыз биз. Анын негизинде мына чараларды айтып өтсөк, 2017-жылга 17 эскертүү, 5 сөгүш, 2 катуу сөгүш берилген. Сот аткаруучулар жумуштан кетүү боюнча чаралар колдонгон жок, Жок, эми бул тартиптик чара колдонуу өзүнүн бир эмесин алып барыш керек. Мисалы, биринчи аныкталган анын жоосунун ордугуна байланыштуу мурда кылып жүргөн иштерин эсепке алуу менен колдонулат да сот. Рахмат, биз телегөрүүчүнү кабыл алсак. Урматтуу телегөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Байланышта үзүлүп калды. Негизи, Замир мырза, сот аткаруучулар элдин ишеничине кириш үчүн, элди канааттандырыш үчүн кандай иштерди аткарыш керек? Кандай иш кылыш керек? Эми
элдин ишеничине эмне үчүн элдин жетиш кыйын ишеничине да. кирбей жатат, маселен сот Жок. системасы? Жок, эми ал элдин ишеничине кириш биринчиден кыйын өзүчү. Бир жакта бизде да аткаруу өндүрүшүнө эки тарап, анан кээ бир учурларда үчүнчү тарап пайда болуп калат да. Анан бир тарапка өндүргөнүңдө бир тараптан мажбур иретинде өндүрөсүң да. Бир тарапка өндүрүп берип атканыңда бир тараптан нараазычылык пайда болот. Рахмат, аз биз телегөрүүчүндө кабыл алсак, урматтуу телегөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Саламатчылык, мен азыр жана чыкпадымбы эже. Ошо менин сиңдим ооба, мен толук түшүндүрө албадым окшойт. 2014-жылы ошо арыз менен кайрылганмын да, арыз бар. Мен тез ошол Алмаз деген бала, сот аткаруучу балага тез эле барып жолугам да, эже бар экен, бул жүрөт, эже мен жолуктум, келе турган болду деп коюп эле анан барбай калып атат. Анан эми көпчүлүгүнө сурасам, ал пул берип коет, акча берип коюп атпайбы, ошон үчүн силерди карабай атат деп ошентип атат да, силерде акча беришиңер керек, анан кийин карайт деп. Значит, биз ошол адвокаттын, сот аткаруучунун үстүнөн сиздерге кайрылсак болот экен да, ошо алардын өзүнүн иши, эми аларды эч ким тергей албайт деген сөздөр бар да. Рахмат, сиздерге кайрылсак болот экен да. Жылзайм, түшүндүрүп кетсеңиз. Сиз эгерде 1 жылдан бери алимент боюнча арызданып жүрсөңүз, ал жерде улук сот аткаруучу бар, эң негизгиси. Ошол жеринде чечүүчү адам отурат ошол жерде. Эгерде ал улук сот аткаруучунун да жообуна канааттандырбасаңыз, анда бизге арыз жазсаңыз болот. Аны Кара-Кулжадан келиши шарт эмес. Почта аркылуу жиберсе болот, бизге багытталган арызды. Аны биз 14 жумуш күнүнүн ичинде толук кандуу иш-чаралар жүргүзүп, арызына жазуу жүзүндө маалымат беребиз. Рахмат, бизге байланышка чыккан дагы телегөрүүчү бар. Урматтуу телегөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен суроом бар эле, мен Жалал Абадтан звонок кылып аттым эле. Угат, сүйлөй бериңиз. Мен күйөөм Россиянын гражданы, бирок экөөбүз 2012-ден бери үйлөнгөнбүз да. Анан кийин ортодо 3 балабыз бар. Бирок ортобузда ЗАГС жок. Ал өзүнүн биринчи аялы менен ажырашкан эмес, до сих пор элечи 2012-ден бери мен менен жашайт, бирок ажырашпай атат да. Түшүнбөдүм ошо. Биринчи аялы менен да жашап атат, экинчи аялы менен да жашап атат. Күйөөмө кандай чара колдонулат деген суроо болду окшойт. Ким бул боюнча айта турган болсок? Эми сиздер сот системасын түшүнгөн катары бир аз түшүндүрүп кетиңиздер эми телегөрүүчү атайын чыккандан кийин. Мыйзам боюнча эгер Россиянын жараны болгон болсо, бирок мен түшүнүгүм боюнча нике күбөлүгү жок. Алимент өндүрүлүш керек деген вопрос болду да. Эми нике күбөлүгү жокторго сотко арыз менен кайрылышат. Сотко кайрылганда мыйзам негизинде аталыгын аныктап туруп чечим чыгарылат да. Ал боюнча ошо бир нече документтер топтолот. Справка жашаган жеринен баланын күбөлүгү жок болсо керек. Өздүгү такталып, андан кийин алимент чечилет экен, Биз дагы СМС аркылуу келген суроого берсек, биз күйөөм экөөбүз жер үйдү талашып жатканбыз дейт. Соттор мен тарапка чечим чыгарган. Бирок сот аткаруучулар үйдөгү буюмду көчүрүп чыгаруу үчүн менден акча талап кылышкан дейт. Ошондой эле видеого, камерага, тез жардамга жана башка майда чыгымдарга мени төлөп бересиң деген дейт. Негизи кандай болот ушундай иштерде жылсайын? Бул толук кандуу мамлекет тарабынан каржыланып турган нерсе. Эгерде сиз тараптан акча суратылган болсо, сот аткаруучу ошо тиешелүү сот аткаруучунун бизге кайрылсаңыз болот. Ал кайсыл сакыл бөлүмүнгө жазып атыптыр. Бизге кайрылыңыз, биздин ишканабыз ошол Ош облус сот департамент башкармалыгы Ош облус сотунун 1-этажында жайгашкан. Ошол жерге арыз менен кайрылсаңыз, ошол баягы эле сот аткар керек болсо ошол өзүлөрүн чакырып бир ушундай маселелер да каралат. Башчынын өзүнүн протоколдоштуруп, ошол жерде чечүүгө аракет кылабыз. Рахмат, акыркы суроо кыска жооп берип кетсеңиз, аталыгы мисалы баласы атасын отказ кыла турган болсо, орусча айтканда, ал алимент төлөй алабы? Жок.
Төлөй албайт, Эми аталыгы укугунан ажыратылгандан кийин алимент төлөнбөйт. Төлөнбөйт. Рахмат. Биздин убактыбыз да соңуна чыгып калды. Биздин эфирге келип бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Учур маселеси программасы соңуна чыкты. Кийинкиде көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.